Жаз жыттанган, наз жыттанган перилер, жазды мына силер алып келдиңер. Ай көрүнүп бириңерден бириңер, эргүү берет жашоодогу демиңер деп мына айланабызда жаркыраган жаз, ал эми эртең болсо, албетте кыргыз элинин жаңы жылы, Нооруз майрамы, албетте бүгүн 2 саат сиздер үчүн майрамдык эфирибиз уланып жаткан учуру, анан кесиптеш жантадан бери биздин апаларды, өзгөчө айымдарды эфирибизде чакырып, жакшы бир маек курдук. Анан төрүбүздөн орун алган азыр өзгөчө бир мырзалар келиптир. Ооба, өзгөчө дегенибиздин себеби Алмазова Айдай бир эле айымдарды, апаларды, келиндерди эмес, өзгөчө мырзаларды да тарбиялап өзгөчө бир подиумга чыгарган айымдардын катарын толуктайт. Ким десеңиздер, өзгөчө мырзалар келип отурат, кесиптеш. Кененирээк тааныштырып кетели. Ашырбеков Эрлан, Ахматбеков Аймен. Саламатсыңарбы? Кыргыздын мырзасы, мыкты мырзалары, өзгөчө жигиттери. Өзгөчө дегенибиздин себеби илинип турган эле өзгөчөлүктү байкасак болот, себеби деген бир эле таңгандан эмес, коронаны да камап турат да. Тажы деп койсок болот. Анан эми Айдай айым төмөндө баягы айымдар тууралуу, апалар тууралуу сүйлөштүк. Анан азыр бул жолкусунда мырзалар тууралуу сүйлөшөт экенбиз. Анан биринчи ушул уюштуруучу катары сизге суроо берейин. Канча жылдан бери бул ушул мистер Кыргызстан сулуусун, конкурсун уюштуруп жүрөсүз? Бул жылы биринчи жолу болду. Мырзалардын катарында? Жана мен эфирден айтып аткам да, эмне үчүн апаларга эле, айымдарга эле басым жасай бересиз, мырзалардыкы жокпу деп аткам, Мырзалардан азыр баштадык, жаш муундардан. Анан сиз айткандай, балким бул жылы аталарыбызга да өткөрүп калабыз. Канча жаштан баштап кабыл алдыңыздар? Канча жаштан канча жашка чейинки мырзалар катышышты? 17 жаштан, 16 жаштан 28 жашка чейин. 17 катышуучу болду. Анан ушундай таажы алып, мен ойлогом, ошо 6 жыл айымдарга эле өткөрөм деп, бирок биздин мырзаларга да таажы жарашат экен. Ошондо өзгөчөлүгү бул таажы кийгендиктен болот да? Эмне деген талаптар болот мырзаларга айымдардан өзгөчөлүк? Ошондой эле кылдык, бирок мага абдан жакты. Оюмда ушу болбой калат го, качпай калат го деп ойлосом, жок, мындай мистер Кыргызстан башкача сүрү болот экен да. Талаптардын баарына жооп берди Аймен менен Эрлан. Эми жигиттерден сурайлы, кандай катышып калдыңар? Негизи бул машыгыбыз жаман оор болду, анткени эң башынан баштап тренировкаларды өтүп, подготовка болуп, ошодон башка соперниктер чыгып, бирок балдардын баары сулуу болуп, ошол 9 март күнү кандай айтсам болот, баары эле собственно выступать этишкен. Ушинтип мен досум Эрлан бирок коронаны алып кетти. Аябай сүйүнгөн болчумун. Анткени биздин негизи мечтабыз ушундай болуп аткан болчу. Анткени биз ошо мистер Кыргызстанга келгенде экөөбүз ойлоп аткан болчубуз. Модельный опыт жок да бизде экөөбүздө. Анан бизде шанс болбойт го деп, башка модельный агентстволордон балдар келип катышат го деп ойлоп, бирок жеңишчилердики болду, ооба. Андан соң. Анан өзүң айтып өтпөдүңбү, баягы сулуу болуш керек депчи. Анан бул жакта сулуу эле болбостон эрктүү, күчтүү, чыдамкай, өнөрлүү болуп, анан ошонун негизинде жеңишке жеттиңиздерби? Кандай өнөрлөр тартууладыңыздар? Негизи, кандай айтсам, сила духа, андан кийин харизма да керек да сценагачы. Судьяларды мындай Өзгөчө багынтыш керек, Өзү көрсөтүп, күч болуш керек да ошол. Анан эмгектенүү. Кайсыл жактын окуу жайда окуйсуздар? Ошол жөнүндө дагы кенен айтып. Канча жаштасыңар? Жапташтай көрүнүп атасыңар, кесиптеш. Мен 16 жаштамын. Кайсыл жакта окуйсуз? Студентсизчи, окуучусуз деген? Мен студентмин. Горно-технологический колледжде окуйм, имени Разакова. Мен биринчи курсмун. Маршедерский дело менен азыр окуп жатам. Баягы окуу менен биргеликте ушундай сынактарды алып кетиш оор бекен? Ооба, бирок ошонун баарын сочетать этип жетишсе деле болот. Главное, желаниең бар болсо. Канча убакыт даярданып катыштыңыздар? 4-5 ай болуп калды го дейм, ошол биздин мистер Кыргызстаныбызга катышып атканыбызга. Колдоочуларбы келди да, ата-энеңиз, досторуңуз, Ооба. классташтарыңыз, группалаштарыңыз? Группалаштар келди, чоң апам келди, мамам да келген.
Ошолордун баары мени колдошту, э? колдошту. Аябай ошого сүйүнгөн болчумун. Анткени мындай Ал андай жүрөгүмө жардам берет экен да. ала абдан сонун. Эми колуңузда кармаган тажыга көңүл буралы, кесиптеш. Тажыны кармап калдыңыз. Айген айткандай, сизге кандай болду жолдор? Татаал болдубу? Же жеңишке жетиш үчүн сизге жеңил болдубу? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Менин атым Эрлан. Мен 22 жаштамын. Если можно, я немножечко по-русски продолжу дальше. Макул, бир аз кошсок болот эми, кыйналбаш үчүн. Тажыңызды кантип алып калдыңыз? Кандай багыт менен бардыңыз? Кантип жеңишке жеттиңиз? Как я пришел к этой короне? Было трудно. На самом деле подготовка была такая тяжелая. Привыкал к сцене очень долго, даже сейчас немножечко очень волнуюсь перед камерой. Для меня этот опыт впервые. Вот, как сказал мой друг, для нас это первый опыт. Раньше вот, спортом занимались и к такому обычно не привыкли. Но все получилось. Вот, и соперники еще были красивые. Ал жакта бир эле кесиптешим айткан сулукка басым жасабай, ал жакта өзүңөрдүн да өндөрүңүзгө көрсөтүш керек. Анан басым жасап кетмеңер, силер спорт тармакта дагы эмгектенесиңер. Эмне менен эмгектенесиңер? Кайсыл жанында? Мен тайский бокс менен увлекаться этем. 2 чемпионский поясым бар. Мен досум ушунда греко-римский борьба менен кандидат мастера спорта. Демек бир эле окуу эмес, бир эле конкурс эмес, спорт жаатынан дагы өзүңүздөрдүн бир ийгиликтериңиз бар экен, э? Анан айдай айым айтсаңыз, ушул сынак боюнча негизи жакын арада эле уюштуруп баштадым деп атпайсызбы? Анан мырзалардын критерийлери айымдардыкынан бир башкачараак болуш керек. Анан ушул конкурсту өткөргөндө кандай критерийлер менен балдарды тандап алдыңыздар? Анан кандай критерийлер менен жеңүүчү болушту? Эми сахнага чыкканда калыстар тобу айткандай дароо эле байкалып калат экен жеңүүчү. Анан эмки жылы жана реклама кылганга бизге жашнакай бала болсун деп анан жакшы номерлердин таланттарын көрсөтүштү. Ар бир сынакта бир ой келет да, анан ушул сынакта мистер Кыргызстанды өткөргөндө биринчи жолу катачылык болду. Анткени биздин мырзалар көбүнчө жаш болгондуктанбы же кыргызча мындай сүйлөгөндү билишпейт экен да. Анан ошон үчүн эмки жылкыга ошого мындай басым жасап. Критерий киргизип атан кыргыз тилин талап кыласыздар, э? Сөз түрдө. Ал жакта бир эле кыргыз тили эмес, башка тилде да сүйлөш керекпи же басканды балдарыңыз айткандай кусулукту эле көрсөтүш керекпи же билеш керекпи же кандай бир элдер билиш керек? Кандай дагы өнөрлөрүн көрсөтүш керек? 2 бий болду. Бийлер мындай абдан сонун болду, анткени айымдардын күнү болуп калып, биз гүл тартуулашты, басканы айымдарга караганда баскандары мындай өзгөчө кооз көрүнөт экен да. Мындай пиджак, костюм кийип алып туруп чыгышса, мындай башкача сезим болду. Барыңыздарга салам айтабыз. Кесиптеш эртең менен таң өзгөчө. аластап, ысырыктап эле жакшынакай эле эфирибизди баштадык элек, бирок техника деген техника экен. Урматтуу көрөрмандар, жалпыңыздардан кечирим сурайбыз. Себеби түз эфирде эфирибиз үзгүлтүккө учураганын себеби биздин жарыгыбыз жалпы өчүп калгандыгына байланыштуу эфирибиз үзгүлтүккө учурап калды. Анан кайрадан эфирибизди улап, мына ушундай маегибизди уланталы деп турабыз. Алдыда дагы бир нече убактыбыз калды. Ошондуктан келген меймандарыбыз менен маегибизди улайлы, кесиптеш, э? Ооба, бизде деген 2 сааттык эфирде өзгөчө болбол деп турган чак элек, анан кийин бир мамлекетте эле өчүп калдык, анан бирок кайрадан уланганга аракет кылабыз. Кеңиштер энди маекти улайлы, кесиптеш. Айдай айтсаңыз, аялдар менен, айымдар менен, анан мырзалар менен иштеш кандай экен? Мырзаларга үйрөтүш бат бекен же айымдарга үйрөтүш бат бекен? Ушу жаш болгондуктан мырзалар менен иштеш оңоюраак экен. Бир бийди көрсөткөндө эле 2 күнүн ичинде эле жаттап алышты, ошон үчүн алар менен оңоюраак экен. Ой. Подиумда басканга да. Ооба. Айырмачылыгы эркектердин басканы менен айымдардын басканынан айырмасы бар да. Ооба. Кадимкидей эле бар. Анан бизде айымдар көбүнчө мынтип уялып өшөт го. Мен тура эмес басып атам го, анан ашыкча кылып жиберип атам го деп, а буларда жок, мындай
кандай мындай мужской бир эмеси бар экен да. Анан ар бирөө өзүнүн басканын башкача кылып көрсөтүштү. Ошол айымдарга да, мырзаларга да өзүңүз үйрөтөсүз же өзүңүздүн жардамчыларыңыз барбы? Жок, мырзаларга үйрөтө алган жокмун. Айымдар менен өзүм иштешем. Анан башка мырзаны алып, ошо Эрбол деген балабыз үйрөттү да. Кандай басыш керек, кандай сүйлөшүш керек, Ошолордун Анан жигиттерге суроо бергим келип атат. Ошол конкурска катышкандан кийин бир модель болсомбу, ушул тармакта иштесемби деген бир ойлор болдубу? Ооба, албетте, азыр мен ошо модель болуп эле иштеп атам. Инстаграмдарда реклама болуп, клиптерге тартылып, дагы, конечно, киноиндустрияга мен чакырса, мен обязательно ошо киного да тартылайын деп жатам. Так, пока что биз сертификаттарды алдык, модельный школаны бүтүрдүк уже. Ошол тарапты биз дальше алып кетейин деп жатабыз. Кино деп калдыңыз, бул өзүңүз кызыгыңыз, кино тартылышы. Ооба, кичинекей кезимден негизи эле ошол кино индустрия мага жаман кызык болуп аткан, бирок кандай айтсам, уялат кылмакчымын да ошо. Бул жака келип өзүңүздү подиумдан көрүп, уялуу сезимден айрылдыңыз. Мен бардык тараптан өзүмдү сынасам болот экен деп ойлоп калдыңыз да, Анан ата-энеңиздер кандай көз карашта? Деги эле модель болууда же болбосо ушундай сынактарга катышууда колдойбу алар? Ооба, албетте колдойт. Анткени алар деле өзүнүн баласын мындай көргүсү келет, телевизордон көргүсү келет. Любой ата-эненин желаниясы ошол болот да. Мен баары эле колдоп атат, досумду деле, баарыбыз, досторубуз деле, ата-энебиз деле баарыбыз аябай сүйүнүп, анткени бул мындай айтсам, не всем дозволено десем болот да. Өзүңүз ушул тармакта жүрүп, анан кийин жакшы бир наамды алыпсыз, анан өзүңүз айткандай клиптерге, да бир эпизоддорго ошол аркылуу чакырып аткандар болуп атпайбы азыркы учурда? Клиптерге чакырып атышат, пока что кинодон пока заявкалар келе элек, бирок жайында бир проект болуш керек менде. Мен азыр большая часть рекламада жүрөм, анткени Мир лента деген азыр 9-11 класстар школду бүтүп атат да. Ошого дагы рекламаларды биз вместе снимать этип, ошо ленталарды рекламировать этип атам азыр. Сиз бир тармакта иштеп дагы, окуп дагы, анан кийин маянада таап аткан турбайсызбы? Абдан сонун кесипте сонун бир Ооба, жаштын тилегин берет, жаш келсе ишке, кары келсе ашка деген жакшы сөз бар эмеспи? Анан Айдай айым айтсаңыз, негизи бул ушул мырзаларга арналган конкурсту быйыл эле баштадык деп атпайсызбы? Анан азыр экранга жакын жаңы эле кошулган көрөрмандар ушундай биздин балким студенттерибиз, жаштарыбыз көрүп аткан болсо, кандай иске байланышып катышса болот? Мырзалар өзүнчө Мисалы үчүн региондогулар кантип катыша алышат? Ошол эле Instagram баракчасына Facebook Айдай Style деген жана байланыш номер 0501 910 911. Азыркы учурда бизде кастинг жылдын мыкты апасы жана Miss Азия деген проектке кастинг башталды. Анан ушундай конкурстарды уюштуруп жүрөсүз, 6 жылдан бери мыкты эне, мыкты тайэне ушундай конкурстарга катыштырып жүрбөйсүзбү? Анан балким ойлонуп көрдүңүз беле, ушул негизде дүйнөлүк деңгээлдеги ушундай кароо сынактарга алып чыксамбы деген, дүйнөлүк аренага да чыксакпы деген ойлор болду беле? Ой келген, сиз мени мындай сезгендей суроолорду берет экенсиз да. Азыркы учурда буюрса бир жуманын аралыгында Кытайга кетип атам. Анан ошол жактан да жаңы нерселерди алып келип, же ошол жерден уюштуруп бир ушундай ой максаттар бар, кыялдарым бар. Балким бир айдан кийин ошол Кытайдан өткөрүп коем. Баягы менин айтайын дегеним мындай да, ошо Кыргызстандын ичинде эле биздин сулуу айымдарыбызды, апаларыбызды, мырзаларыбызды эле көрсөтпөстөн өзүбүзгөчү, ошо Кыргыздын чыныгы сулууларын балким башка дүйнө элине таанытуу деген бир максаттар болуш керек да. Ооба, ошо Кытайга балким алып кетем катышчуларды. Анан мен аркылуу Москвадан да көп тажыларды алып келишкен. Менин эле катышчуларым, анткени Москва менен Россия менен да иштешкенбиз да. Анан бул ушул менен эле чектелип калбай,
ойдо жакшы пландар бар. Дүйнөлүк аренада да Кудай буйруса, буйруса, Айдай буйруса. деген ысым Кыргызстандын атынан ушундай бир өзгөчө даярдап келиптир, өзгөчө сүйүнүп калалы. Ошол учурда дагы башка мамлекеттен биздин Кыргыздын сулуусу жеңип келди, Кыргыздын мырзасы жеңип келиптир, анан уюштуруучусу артында турган ким экен, ким алып чыгыптыр дегенде сиздин ат аталсын буйруса. Сиз жакка кетип калганда, чет жакка бизден бул жактагы кесиптешим айтып кеткенде, региондо катышам дегендер кандай болот? Айыл аймактарындагылар деле катыша берсе болобу? Ооба, болот. Бул жылдын мыкты чоң апасында Таластан келген айым бар болду. Анан онлайн аркылуу эле группадан көрүп эле өз үйдөн үйрөнүп, анан конкурска 2 күн калганда келип, ал да тажы утуп алды. Чоң кеминден келишкендер болгон, мындай башка аймактардан деле келип атышат, Оштон келгендер деле болот. Анан ошондой эле катышат. Балким мүмкүнчүлүгү жок болсо, онлайн аркылуу катышса болот. Анан конкурс күнү Бишкекке келип биз тосуп алабыз. Заявкаларды же кандайдыр бир сиздерге керектүүчү документтерди, анкеталарды онлайн форматта жөнөтүп койсо болот дагы, анан жолугушуу күнү келсе болот экен. Ооба, сиз бул тармакты дагы анан кийин өзүнчө бир продюсер деген дагы иш алып жүрөсүз да, ошол тармактан сүйлөшөлү. Кандайларга жардам берип атасыз, эмне деген проекттер түзүп атасыз? Азыркы учурда ошо Кытайды эле ойлоп калдым. Анткени карасам биздин кыргызстандыктардын көбү эле Кытайга кетип атышыптыр. Өзүм Кытай тилин 5 жыл окугам. Ошондуктан продюсированияны, инфопродюсер болгонду, балким ошо Кытайда байыр болуп иштегендер, өзүнүн атын чыгарам дегендерге жардам берип, атын чыгарып, ишин алдыга жылдырганга жардам берем. Демек, азыркы учурда ошол өзүңүз айтып аткандай Кытайды эле ойлоп калдым деп атпайсызбы? Ошол жактан ишкерлерди тап, кандай документация жагы деген сыяктуу ошондой нерселерди аракет кылып уюштурайын деп турган чагыңыз турбайбы? Андан сонун өзгөчө басым жасаганы кыргыз деп соғып турган жүрөгүңүз, бул бир эле Кыргызстанда эмес, чет жакка дагы аракет кылабыз. Бул биз үчүн дагы, кыргыз эл үчүн дагы бул жеңиш деп эсептейм да. Анан мырзаларга көңүл буралы, мырзалардын канчасы жалпысынан канчасы утуп калды? Азыр экөөлүк. Канча мырза катышты бул конкурска жалпысынан? Канчасы жеңишке жетти? Канчасы жеңишке жетти? Кандай наамдар болду? 17 катышчу болду. Анан бизде эң биринчи орунду алган гран-при Эрлан болду. Анан Султан деген бала утту. Бул көрүүчүлөр көрүштү. Эме беришти, наам беришти. Анан дагы бир балабыз катышып, Эмир деген, ал да ушундай тажы утту. Айман болсо кичине ошол учурда ооруп калды. Ошондуктан биртке илинбей калды. Чоң рахмат Айдай айым. Алдыда өзгөчө бир максаттар бар экен. Сиз менен ушундай куттуу студиябызга жолугушканыбызга биз абдан ыраазыбыз. Өзгөчө майрам күндөрү дегендей, анан алдыдагы пландарыңыз ишке ашсын. Анан мырзалар, эртеңки майрамыңыз менен жалпы көрөрмандарды куттуктап койсоңуздар болот кыскача. Саламатсыңарбы? Дагы бир жолу кыргыз элибизге бүгүн биз биздин бүгүнкү сонун жана кандай айтсам, ийгилик майрамыбыз менен куттуктайм. Үй бүлөңүздө ар дайым нан болсун, жана эчким оорубай, баарыңар праздникте соп-сонун встречать этиңиз. Бүгүнкү эртеңки Нооруз майрамыңыздар менен. Эрлан, сиз дагы бир эки сөз куттуктуу айтып кетсеңиз. Я тоже хочу присоединиться к словам своего друга. Поздравляю всех с праздником. Счастья, здоровья всем. Ну и терпения, наверное, побольше. Чоң рахмат. Кымбаттуу көрөрмандар, мына ушундай өзгөчө эмоцияда албетте бизге бөлүнгөн майрамдык 2 сааттык эфирибиз өз соңуна келип чыгыптыр. Анан бүгүн эле майрамдык эфирде биз өзгөчө салтанаттуу турду жалпы көрөрмандардын манайын тартуулаш үчүн мына ушундай эфир уюштурдук. Кудай буйрса эртең дагы 21 март Нооруз күнүндө дагы 8:00дөн 10:00гө чейин 2 сааттык майрамдык эфирде сиздер менен амандашабыз. Бүгүнкү эфирде кесиптешим Самара Аманбаева жана мен Адилет Амангулов болдум. Сиздер менен көрүшкөнчө, эртең көрүшкөнчө деп сак саламатта калыңыздар деп коштошпойбуз, бирок эртең жолугушабыз. Аман туруңуздар.